Урматтуу мекендештерим, Кыргыз Республикасынын президенти Кылып Жапаров Садыр Нуркожоевичти шайлап алалы. Бир гана мекенибиз элибиз үчүн күйүп, карапайым элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, кызмат кыла турган инсан. Элибиздин ишеними абдан чоң. Садыр Жапаров менен бирге жаркын жашоонун босогосун аттайбыз. Элибизде бакубат жашоо болуп, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөт. Кыска убакыттын ичинде эле канча деген көйгөйлөргө көңүл буруп, чечилүү жолун караштырып, тапшырмалар берилди. Баарыбыз түшүндүк. Иштейм деген инсан оор кырдаалга да багынбай, аракет кылып иштээрин. Кыргыз элим жаңылбайлы, Садыр Жапаровду колдоп алалы. Президенттикке татыктуу инсан Садыр Жапаров. Кудайым колдоп, элибиз себепкер болуп, шайлоо күнү бийлик башында Садыр Жапаровду көрөлү, деп жазат Салтанат Урулдаева өзүнүн Facebook баракчасына. Акаев: мени Жапаровдун штабын жетектейт деген маалымат калп. Депутат Жанар Акаев Садыр Жапаровдун оштогу штабын жетектейт деген маалыматты төгүндөдү. Ал бул тууралуу Марал радиосуна билдирди. Буга чейин айрым маалымат булактары депутат Акаевди Садыр Жапаровдун президенттик шайлоодогу штабтарынын бирин жетектейт деп жазышкан. Депутаттын айтымында бул маалымат чындыкка дал келбейт. Белгилей кетсек, буга чейин Садыр Жапаровдун нарындагы штабын экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов жетектей турганы айтылган. Бул маалыматты Шыкмаматов өзү тастыктаган. Булак Марал FM радиосу. Бактыбек мырза, жердеш экенбиз. Бирок сени мен ойлогом, чыныгы элге күйгөн адам окшойт деп. Адашыпмын. Телевидение аркылуу бир-эки кооз сөз сүйлөп койсо эле эл колдоп жатат деген туура эмес. Акыйкат, адилет издеш керек. Сен Садыр Жапаровго кошулбасаң деле, биз Садыке мененбиз. 30 жылда бир тил менен сайраган саясатчылар бизди ушул акыбалга жеткизди. Сен сүйлөгөн сөздөрдү менин 10 жашар иним деле айта алат. Уурулар кетсин жана башка сөздөр. Кыргыз элине күйгөн адам сендей болбойт, деп жазат Ильяс Азизбекович өзүнүн Facebook баракчасына. Жашоомдо ачык бетке айткан адамдарды чынында баалаймын. 30 жылдан бери бири-бирине кошула коюп, кайра таркап кетип, бири-бирине бийликке жетеле эле атка учкаштырып, жеткенден кийин түшүрүп койгонун көрүп эле келе жатабыз. Аларда саясий эрк деле жок, болгону саясий кызыкчылык эле бар экенин көпчүлүгүбүз баамдап келебиз. Ал эми бул эки саясатчы чынында андай нерселерден алыс деп билем. Бакыт Калмаматовдун берген интервьюсун көрүп чыктым. Баарын жөнөкөй, жалпак тил менен так даана түшүндүрүптүр. Буга чейин олуттуу окуяларда ар дайым чындык ыйлап жатканын эскертип келет. Абийири таза өлкөдөн Мадумаров экөө бир темене уурдап албаганын баары билишет. Таза адамдар кайда болбосун таза бойдон калат. Мадумаровду кандай колдосом, мындан кийин Бакыт Калмаматовду дагы ошондой колдойм. Себеби өлкөдө чындыкты жүзүнө тике карап, бетине айтып жаткан ушул эки мыкты инсан гана болуп жатат. Кимиси өтсө дагы, экинчиси менен биргеликте өлкөгө кызмат кылуу насип этсин. Аалам тордогу досторум, бири-бирибиздин ой-пикирибизди сыйлайлы. Кайчы пикир болсок да субординацияны сактайлык, деп жазат Бакуля Жумабаевна өзүнүн Facebook социалдык баракчасында. Бактыбек Калмаматов: ошондо да бийликтин кошоматчылары мени жер менен жексен кылып тепселегенсиңер, ханга каяша айттың деп. Мен силерге окшоп кеткенден кийин артынан эмес, алдына чыгып бетине айтам. Бүгүн да бетке айткан чындыкка чычалап, мени жамандоо менен убарасыңар. Бектер кетет, эл калат. Урматтуу элим, калыс бол. Хандын адилеттүүлүгү элдин калыстыгынан көз каранды. Садык Шернияз: мен шайлоодо эч кимге кошулбайм жана сатылбайм. Бирок бир гана убакта артка кайтышым мүмкүн. Эгер Жапаров парламентаризмди сактап калууга жана 1% босого чекке түшүрүүгө, ошондой эле соттордун көз карандысыздыгын коргоого бекем убадасын берсе, анда мен керек болсо найза көтөрүп жанында турууга да макулмун. Факт демекчи. Факт чекит KG сайтынын алып баруучусу Айзада Сулаймановага интервью берип жатабыз. Биринчи эле суроо: сиздин талапкерлигиңизди Атамекен партиясы же Өмүрбек Текебаев алып чыкты деп айтсак болобу? Садык Шернияздан жооп: мен 6-чакырылышка Атамекен партиясынын катарында келгеним менен бул партияга мүчө болгон эмесмин. 2015-жылы парламенттик шайлоого аттанып жатканда да Текебаев менен Раматылык агам болот шер партияга кир деп сунушташкан. Мен макул болгон эмесмин.
Менин партиям маданият айтыш коому. Мен партияга кошулбайм деп койгонмун. Андыктан бул жолу да президенттикке ата мекенден тышкары өз алдымча бара жатам. Аларга менин кадамым күтүүсүз болду, бирок жагымдуу жаңылык катары кабыл алышты. Ал эми Текебаевдин өзү тууралуу айтсам, ал киши мени анча жактыра бербейт. Талант Мамытовду ангел кылып жаткандарга, ал мурун Ташиевдин Ата журт партиясында жүрүп, кийин Садыр Жапаровду түрмөдөн мойнун кесип кыйнаган бийликтин проектиси болгон Кыргызстан партиясына кошулуп шайлоого катышкан. Райым миллиондун 700 миллион долларын иликтөө боюнча комиссияны жетектеп, Матраимовдун ал акчага тиешеси жок деп жалган жыйынтык чыгарган. Садыр Жапаров бийликке келгенде Матраимовдун ал акчаларга тиешеси бар экенин айгинелеп, Матраимовду камап, андан 2 миллиард айып өндүрөм деген. 80 миллион сомун уже берди. Демек бул Талант Мамытов ошол убакта депутаттык комиссиянын башында туруп, Райымга кошомат кылып, Райымдын тиешеси жок деп жалган чечим чыгарып, элди алдаган. Эми Садыр досу менен бийликке кайра жармашып бизге шоу көргөзүп жатышат. Ишенесиңерби эми буларга? Же дагы эле фанат болуп буларга жаныңарды бергенге даярсыңарбы? Ушул кылгандардан кийин таза шайлоо өткөрүп берет деп ойлоп жатасыңарбы? Деп жазат Эрнист Жээнтаев өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Айтматов тууралуу Евразиялык жазуучунун даңазалуу жолу деген китеп чыкты. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык жана өмүр жолун баяндаган Евразиялык жазуучунун даңазалуу жолу деген китеп Лондон шаарында жарык көрдү. Китепти жазуучу менен көп жылдар бирге иштешкен, анын чыгармачылыгын англис, немис тилдерине которуу жана чет өлкөлөрдө жайылтуу менен алектенип келаткан Лондондогу Чыңгыз Айтматовдун академиясынын жетекчиси, лингвист профессор Рахима Абдувалиева жазган. Бул тууралуу Абдувалиева менен кызматташып жүргөн Нурболот Азамат билдирди. Адатта Айтматов боюнча жазылган китептер автордун ою менен башталат эмеспи? Рахима Абдувалиеванын китеби болсо фактыларга, кошумча маалыматтарга каныгып жазылган экен, деди ал. Булак Азаттык.org. Тоттенхемдин чабуулчусунун 131 миң долларлык автоунаасы уурдалды. Спортчуга жакын кишилердин маалыматына ылайык, Кейн футболчуларды карактаган кылмыштуу топтун курмандыгы болгон. Тоттенхем Хотспур футбол клубу жана Англия курама командасынын чабуулчусу Харри Кейндин баасы 100 миң фунт стерлинг, 131.485,8 доллардын тегерегинде турган автоунаасын уурдап кетишти. Бул тууралуу сан маалымат булагына таянып, РИА Новости жазды. Автоунааны Лондондун чыгышындагы Чингфорд районунан айдап кетишкен. Шектүү автокөлүк Кейндин темир тулпардынын жанынан ары бери өткөнү видео байкоочу камераларда жазылып калган. Чабуулчуга жакын кишилердин маалыматына ылайык, Кейн футболчуларды тоногон кылмыштуу топтун курмандыгы болгон. Ал муну кокустук эмес, атайын жасалган иш деп белгилеген. Буга чейин быйыл эле футболчунун командалаштары Делле Али жана Ян Вертонгенге куралчан каракчылар кол салышкан. Офицерлер жабырлануучу менен байланышып тергөө иштерин жүргүзүшкөн. Кылмышка шектүүлөр аныктала элек, тергөө жабылган. Эгерде тергөө же далилдөө үчүн кандайдыр бир кошумча мүмкүнчүлүктөр табылса, анда алар каралат, деп айтылат Лондон полициясынын билдирүүсүндө. Автокөлүктүн маркасы, түсү боюнча маалымат айтылган эмес. 27 жаштагы Харри Кейн Англия премьер-лигасынын быйылкы сезонунда 7 жолу гол киргизип, бомбардирлер тизмесинде 6-сапта келе жатат. Булак Спутник чекиткейи.